Александровна, бұл эми бир эле органдан катасы эмес, негизи баарыбыз да мындай алдын алып мыйзамдарды чыгара албай калдык да чынында. Ошондуктан баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар бул маселедечи. Бирок менин суроом мындай да, президенттин указы чыкты. Президенттин указы чыккандан кийин дагы жанагы убактылуу пропискага коюп атышпайбы массалык түрдө. Ошол президенттин указы чыккан күндөн кийин койгондор дагы шайлоого катыша береби же катыша албайбы? Эгерде ошол албетте добуш берүү күнүнө 15 күн калганга чейин өзгөрүүлөр мүмкүн. Анан 15 күн калганда добуш берүү күнүнө биз арыз кабыл алууну токтотобуз. Анан ошол шайлоочулардын тизмеси добуш берүү күнгө 10 күн калганда толугу менен биз мамлекеттик каттоо кызматы менен аны актуалдаштырып, анан фиксация кылабыз да. Ошол күнгө чейин берилген арыздардын баары кабыл алынып, ошол күнгө берилген маалыматтардын баары, өзгөрүүлөрдүн баары эске алынып, актуалдаштырылат список, тизме. Нуржан Карамбековна, анда 27 мартка чейин массалык түрдө пропискага коюу дагы уланат экен анда. Контрольный список чыкканга чейин. Азыр эле мисалы Ош шаарына 40 миңге жакын койсо, Токмокко койсо, демек бул анда айлапа калбайт го анда, баарын эле алып келип шаарларга коюп калабыз анда. 27 мартка чейин болсо. Партиялар ошо аракет кылып калса, ошонун бир жолу барбы кандайдыр бир чектөөнүн? Жана айтылып кеткенде биз дифференциация кылалы бул категорияларды, жарандарыбызды дифференциация кылалы. Анткени первичная регистрация деген бар, жарандарыбыз 18-ке толот. Первичная регистрация деген жанагы өмүр бою ошол жерде жашап, анан бир кандайдыр бир мисалы үйү регистрациядан өтпөгөн, азыр өтүп, анан первичный регистрацияга туруп атат. Ошол жарандарды бөлөлү. Анан жанагы бир квартирага 20-дан же 10-дон же дагы башка сандагы группадан коюлуп аткан жарандар боюнча толугу менен ар бир индивидуалдуу түрдө ар бир ошол ситуация көзөмөлгө алынып, биз жооп беребиз коомчулукка. Ошол жерде манипуляция болуп атабы же болбосо биздин шайлоочулардын тизмесин тактоо иретинде болуп атабы деп. Бирок биз көрүп атабыз, аномалдуу көбөйүшү дагы болуп атат. Биз анын баарын көрүп атабыз. Мен ойлойм, анализден кийин кечээ биз бардык укук коргоо органдарынын жетекчилеринин катышуусу менен кеңешме өткөрдүк. Мен ойлойм, бул маселелер боюнча толук маалыматты кошумча берели. Эми мурдагы жакынкы күндөрдө эле. Мурдагы шайлоого караганда, мисалы 10-20 өсүп кетсе, азыр 40 миң коюлса, 27 мартка чейин дагы бир 200 миң адамды коюп салса, мисалы бул шайлоо өттү дешке болбойт мунучу. Ошондуктан бир жолу барбы азыр? Эми указ чыгып калды бирок. Азыр шайлоону бир июнга жылдырып, ага чейин азыр Дастан Далбаевич болуп биз мыйзам демилгесин көтөрүп атабыз. Жана 6 ай мурун тургандар добуш бере албайт дегендичи. Эгер депутаттар колдоп бере турган болсо, ошону киргизишибиз керек да. Болбосо шаардын жашоочулары өзүнүн жетекчилерин тандоо, депутаттарды тандоо укугунан ажырап калды да азыр. Бүт эле райондон келгендер алар шаардын кызыкчылыгын ойлобойт да көпчүлүгү. Ошондой бир чоң проблемага түшүп атабыз да, бир кырдаалдан чыгуунун жолу барбы азыр эми? Мен ойлойм, мындай жыйынтык чыгарууга бир негиз болуш керек да. Биз биринчи анализдеп, анан тийиштүү иш-чара көрүп, анан ошондой жыйынтыкка келсек, анда албетте ошону ойлонойлу. Бирок мен ойлойм, азыр биз баа берүү үчүн бизге негиздеме керек, бизге анализ керек. Мамлекеттик каттоо кызматы, мен ойлойм, оперативдүү түрдө бере алат толук маалыматты, анткени бардык процесстер автоматташтырылган. Канча киши башка региондон, башка райондон, кайсы айылдан келгенге чейин толук маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк бар мамлекеттик каттоо кызматында. Ошол маалыматтын негизинде кийинки иш-чаралардын планын иштеп чыгып, биз дагы бир жолу бул маселени талкуулайлы, ошонун жыйынтыгынын натыйжасында. Туура, муну эми түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзбөсөк болбойт. Бирок биз толук маалымат түшүндүрүү иштерин эртең бүрсү күнү пресс-конференцияларды өткөрүп беребиз. ГРЭС өкүлү да, мисалы, бир үйгө 400 киши турса, ошол 400 кишинин баарын коммуналдык төлөмдөрдү төлөтүш керек. Ошол шаардын бийликтерине кайрылдыңарбы? Бир киши 600 киши койсо үйүнө, ошол 600 кишиге коммуналдык төлөмдөрдү төлөтүшүбүз керек да. Ушундай бир учур барбы, жок дегенде төлөдү деген? Албетте, ошол учетто турса төлөш керек. Анан эми бул боюнча шаарлар кайрылып неметсе, биз маалымат менен бөлүшөт элек да бул боюнча.
Эми аларда кызыкчылык болбойт. Анан Нуржан Карамбек мына кече Ынтымак телеканалында сюжет чыкты. Студенттерди жанагы зордоп паспортторун тартып алуу, мугалимдер учетко коюу. Кылмыш иши козголобу ошол мугалимдерге? Үндөрү бар, факты бар. Мен ойлойм, укук органдарга кайрылсаңыздар болмок. Бирок биз көзөмөлгө алабыз бул бардык маалыматтык сигналдын баарын көзөмөлгө алабыз. 10 секунд. Паспорт столдо үйүнө жүздөп коюп аткандарды дагы келечекте суракка тартыш керек. Ошол мугалимдерди, студенттерди зордоп аткандардын баарына МВД чын эле таза шайлоо өткөрүү эрки болсо, иш козгош керек анын баарына. Колдойм толугу менен.